Айнур Абдрасуловна, биринчиден сизди куттуктайм. Ушул орунга келишиңиз менен, эми сиз ушу ишмердүүлүгүңүзгө ийгилик, ушул жерди тартып кетесиз деген үмүттөбүз. Бирок могу жерде мен президенттин өкүлүнө Аманкан Батырбек сизге айтып коет элем да. Мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө бир нече жоболор бар да. Эми бул айым бизде министрдин орун басары. Ошо бизде түшүнүк бар да, дресс-код деген, башка деген. Президенттин өкүлү карап койсоңор. Айым бул жерде могу Айнура Абдрасуловна доклад берип келип атат. Кийим кечеси, башкасы, мына дресс-код дегенденчи. Бул жогорку кеңеш. Эртең анан кийин мондай темпине да шорточан келип албагыла да башкаларга мындай айтып койсоңуз. Эмгисинде кийим кечени карап койгула. Биринчиден. Экинчиден могу жерде сиздер азыр курамдын бекитүү боюнча чечимдин долбоорун алып келип атасыз, туурабы? Макулдашууга чечимдин. Эми ачайлы, качан силер могу кабиндин өкүлдөрү бир чечимди могу жерде бир баракта, бир жылдан бери жазган барагыңар. Качан оңолосуңар силер мындай туура жазгангачы? Азыр эми биз могу жерде азыр макулдукту бергенгечи жана кылып атабыз да. Мына карап көрүңүздөр. Могу жерде мен орусча анан англисче экен да. Анан кийин могу жерин карасаңыз экинчи пунктун. Глава делегации Кыргызской республики господин Турганбаев Мелис, министр природных ресурсов и экологии технического надзора, был наделен всеми полномочиями вести переговоры, парафировать поправки, соглашения о финансировании, а также подписывать эти протокола, переговоры в соответствии с делегированными полномочиями и передавать их представителям СФР. Biz азыр түзүп атабыз. Жаңы түзүлүп биз макулдашып эми берип атабыз. А силер болсо бул жерде был наделен деп атасыңар. Ошол жерде оңдош керек. Наделить депчи. Туурабы? Наделить ошондо туура болот. Биринчи могу экинчи пунктун өзгөр. Андан кийинкиси. Үчүнчү пунктун карагыла. Делегация были представлены деп атасыңар. Были эмес, делегация представить в составе. Андан кийин Кыргызская республика кетти, андан кийинкиси делегация МСФР кетиш керек. Мындай өзүнүн ар бир нерсени буйрукту, ченемдерди, чечимдерди чыгаруу актынын өзүнүн механизми бар да. Сиз ошону жана кылышыңыз керек, караш керек. Андан кийин караңыз. Могу жерде жанагысын биздин делегациянын Кыргыз Республикасынын делегациясын карап көрүңүз. Тамчыбек Тулеев деп турат. Директор отдела реализации сельскохозяйственных проектов деп коет. Проектов деген бизде барбы же проектов бу? Андан кийинкисин караңыз. Мирлан Айтказиев, отдел реализации сельскохозяйственных проектов, наблюдатель проектов. Туурабы? Андан кийин жазып атасыңар. Страновой директор МСФР дегенче, отдел Восточной Европы, Центральной Азии, департамент управления. Департамента управления программами деп туруп жазыш керек эле бул жерденчи. Андан кийин господин Алла Абдел Карим деп атасыңар. Бул жерде отдел эмес, отдела финансирования управления. Мындай падештерди карайсыңарбы, мындай грамматикасын. Же чала сабат эле алып келе бересиңер ушинтип. Ушундай эле дали по тексту кетти да. Департамент башка дегендер мындай карап туруп аны алып келбейсиңерби? Алып келсеңердечи. Могу жерде президенттин өкүлүнө айтат элем, бир жылдан бери турасыңар, алып келгениңер бир барак проекттин. А могу жерде канча деген жана каталар да.